İnsan denesi 24 saat. Түнкү саат 1-де, дал ушул убакта адам таттуу уйкуда болсо да, организм ар кандай ооруларды сезе алат. Ошондой эле болор болбос үндөргө да койгонушу мүмкүн. Түнкү 2-де, боордон башка дененин бардык бөлүктөрү пассив абалда болот. Боор дал ушул убакта организмдеги ууларды өлтүрөт. Түнкү 3-тө, дене толугу менен жай иштей баштайт. Бул учурда адамдын кан басымы эң төмөнкү баскычта болот. Дем алуу жана кан тамырлары өтө жай иштейт. Түнкү 4-тө, кулактын угусу жакшы иштеп, бир аз үн угулса да дароо уйкудан ойгонот. Маалыматтарга ылайык, көпчүлүк бейтаптар ушул убакта көз жумат экен. Эрте мененки саат 5-те, бөйрөктөр бир калыпта иштеп, ушул маалда тургандар күнү бою сергек жүрө алат. Адамдардын көпчүлүгү таңкы саат 5-те таптакыр түш көрбөйт. Эрте мененки саат 6-да кан басымы көтөрүлүп, жүрөктүн согушу жогорулайт. Адам өзү уктап жаткан болсо да, анын денеси ойгок болот. Эрте мененки саат 7-де. Саат 7-де организм вирустардан жана бактериялардан тазаланды. Эрте мененки саат 8-де дене эс алып, боор ар кандай токсиндерден тазаланып, эс алат. Ушул убакта спирт ичимдиги ичилгенде боорго башка убакытка караганда зыяны чоң жетет. Саат 9-да адам психикалык жактан активдүү болуп, ооруну сезбей калат. Ушул учурларда жүрөк жакшы иштейт. Саат 10-до адам саат 10-дон түшкө чейин ар кандай оор жумушту жасай алат. Себеби бул убакта организм күчкө толгон болот. Саат 11-де жүрөктүн согушу басаңдап, бир калыпка түшө баштайт. Оор жумуштарды жасагандан башка мүчөлөргө караганда булчуңдарга жана мээге күч келет. Саат 12-де курсакты өтө көп тойгузуп алуу жакшы эмес. Себеби бул учурда бүт организм кыймылда болуп, ашказанга катуу күч келет. Саат 13-тө боор эс алууга чыгып, кан айлануу күчөйт. Канчалык аракет кылбаңыз, организм эс алгысы келип, сиздин өз эркиңизди жеңет. Саат 14-тө көркөм сөз менен айтканда, бул учурда адам денеси толугу менен эс алып, сизге такыр баш ийбей, жүрөктүн кагышы башка учурларга салыштырмалуу төмөндөйт. Беште бардык органдар ойгонуп, тамакка табит пайда болот. Кандай гана тамак жесеңиз дагы ашказанда жакшы сиңип, семирттирбейт. Саат 16. Кандагы кан жогорулайт. Ушул тапта таттуу тамактарды колдонуудан алыс болгонуңуз оң. Саат 17-де энергияңыз ашып-ташып кетпегени менен
организмдин өзү кара жумушка жарактуу болот. Көпчүлүк спортчулар саат 17-ден 7-ге чейин машыгышат. Саат 18-де эч кандай жумуш болбосо да, организм кыймылда болууну каалайт. Рухий активдүүлүк ушул мүнөттөн баштап төмөндөй баштайт. Саат 19-да кан басым көтөрүлүп, адамдын психикалык туруктуу абалда болгону менен нерв чыңалып турат. Башы ооругандар үчүн оор убакыт. Саат 20-да бардык нерсе кыймылда болот. Айрыкча айдоочулар үчүн ыңгайлуу учур. Адамдын денеси ылдамдыкты каалап калат. Саат 21-де адамдын психикалык абалы кадимки калыбына кайтат. Бир нерсе жаттоо үчүн ылайыктуу учур. Саат 22-де дене табы төмөндөйт, жүрөктүн согушу басаңдайт, организм тынчтыкты каалап калат. Саат 23-тө дене эс алууга даярданып, кыймыл аракетти жактырбайт, китеп же газета окуу сунушталбайт, анткени мээ маалыматтарды начар кабыл алат. Саат 24-тө күндүн акыркы сааты, түш көрө турган мезгил. Дене гана эмес, адамдын мээси да бир күндүк жыйынтыкты чыгарып, өзүнө керектүү нерселерди ылгап алат. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Ар дайым 24 саат бою көңүлдүү жана ден соолукта жүрүңүздөр. Биз менен бирге болуп, ой бөлүшүп туруңуздар.